Бишкекте көмүрдүн тоннасы 3000ден сатылып жатат. УКМК Бекешев үгүт ишине окуучуларды пайдаланганын билдирди. Оштогу жол кырсыгы 7 кишинин өмүрүн алды. Саламатсыздарбы? Эфирде акыркы жаңылыктарды баяндаган Айтмакчы программасы, аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Бишкекте 1 тонна көмүр 3000 сомдон сатылууда. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Да ладно. Учурда көмүр Мурманск көчөсү 1Б/1 дарегинде лимит менен сатылууда. Азырынча бир үй бүлө 2 тонна гана көмүр сатып ала алат. Лимит жакынкы күндөрү алынышы мүмкүн. Ушул тапта Бишкекте 25-30 тоннадан 16 машина көмүр келе жатат. Маалымат каражаттары көмүр сатып алуу үчүн кезекте тургандардын саны 700 кишиге жеткенин жазып чыгышты. Сколько? Президент Садыр Жапаров 15 ноябрда Бишкектин четиндеги жылуулук электр борбору 2 ишканасынын жанындагы жашоочулар менен жолугушкан учурда өкмөт кара кече кенинен казылган көмүрдү 3000 сомдон сата баштаарын билдирген. Өлкөдө суук түшкөнү көмүрдүн баасы кескин кымбаттап кетти жана кара отундун тартыштыгы байкалды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 11 ноябрга карата Кыргызстанда көмүрдүн 1 тоннасы 5943 сомду түзүп, октябрь айына салыштырмалуу 15%га кымбаттаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастан Бекешевдин шайлоо штабы үгүт иштерине окуучуларды пайдаланганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул окуяга байланыштуу Жазык кодексинин 194 беренесинде каралган. Шайлоолорду же референдумдарды өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу, шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш иштерин териштирүүдө. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастан Бекешевдин шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары келишим түзбөстөн үгүтчүлөргө финансылык каражат төлөгөнү аныкталганын дагы билдирди. Конституциялык мыйзамдын 22 беренесинин 15 бөлүгүн бузуу менен 18 жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр Кыргызстандын Жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Бекешевдин үгүт иштерин жүргүзүшкөн деп жазылат УКМК тараткан маалыматта. Аталган кызмат 2021 жылдын 15 ноябрында талапкер Дастан Бекешев иштин жагдайлары боюнча өз ыктыяры менен көрсөтмө берүү үчүн УКМКнын органдарына келгенин, иштин жагдайын аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын кабарлады. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын көчүрмөлөрү тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жиберилет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен Бишкек шаардык башкармалыгында кече 15 ноябрда 3 сааттан ашык сурак берип чыккан. Ал шайлоонун үгүт мыйзамдарын бузууга байланыштуу сурак бергенин жана үгүт иштерине катышкан балдардын арасында жашы жете электер да бар экенин, алар тууралуу билбегенин айткан. Дастан Бекешев Бишкектеги номер 28 октябрь райондук округунан парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон. Бүгүн 16 октябрда Бишкек-Ош унаа жолунда жол кырсыгы катталып, тилекке каршы 7 адам каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык Бишкек-Ош жолунун 661 чакырымында Кара Суу районунда болгон. КамАЗ Mercedes-Benz Sprinter автоунаасы менен кагышкан. Каза тапкандардын 3-өө эркек, 4-өө аял, дагы 6 адам Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө, 3 бала балдар ооруканасына жеткирилди. Учурда кырсыктын себептери иликтенип, каза тапкандардын жана жаракат алгандардын аты жөнү такталууда. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалыматында Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га көп катталган. Жол кырсыгында набыт болгондор жыл башынан бери 500дөн ашты. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот.